Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде актуалдуу маек көрсөтүүсү. Бүгүнкү көрсөтүүбүздө биз Орто Азиядагы жакырчылыкты кыскартуу долбоорунун алкагында маек курмакчыбыз. Бул багытта бизде атайын студияда конокторубуз бар. Анда эмесе коноктор менен сиздерди четинен тааныштыра кетсем. Бүгүн бизде конокто Лейлек район жерге жайгаштыруу жана кыймылсыз мүлккө укуктук каттоо башкармасынын башчысы Исматилла Мамаюсупов, ошондой эле аталган долбоордун укуктук комитет боюнча юристи, ЛАРК коомдук фондунун башчысы Матлюба Тишебаева, ошол долбоордун алкагындагы пара юрист Гүлбүрак Ибрагимова жана акыйкатчы Хайит Айкыновдор бизде конокто. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келипсиздер. Анда эмесе биз алгачкы суроону узатуу менен маегибизди баштап алсак, ошол негизи эле ошол долбоор тууралуу айтып кетсеңиздер да, долбоор эмнеден улам келип чыкты, анан кандай долбоор, максаты эмнеде, кеңири көрүүчүлөргө айтып берсеңиздер болот. Саламатсыздарбы? Бул долбоор Орто Азиядагы жакырчылыкты кыскартуу багытында иш алып бараткан долбоор. Бул долбоордун атайын юридикалык компоненти бар. Юридикалык компоненттерде иштеген биздин юристтерибиз, ЛАРК коомдук фондунун юристтери 3 юрист иштейт. Тажикстанда дагы кошулган коңшулаш мамлекетте дагы бул ишти алып барат. 2 юристибиз иштейт. Негизги максаты айтып өтө турган болсом, аз камсыз болгон үй бүлө, мындайча айтканда жашы өтүп калган, улгайган жарандарга ошол жерлерде юридикалык жактан көйгөйлөрүн, укуктук көйгөйлөрүн чечип берүүгө жардам бере турган бул мындайча айтканда максаттуу багытыбыз ошондой. Ошондой эле биз иштин жүрүшүндө 3 максатта иш алып барабыз. Мындайча айтканда юридикалык компонентибиздин багыты тематикалык информационный собрание деп коебуз. Бул жерлерде элдер менен жолугушуу, ошондой эле ооз-эки түрдө консультацияларды берип баруу, ошондой эле жазуу түрүндө дагы консультацияларды жазып берүү. Акыркы эмебиз дагы 2 компоненттин багыты. Бул деген разработка документов деп коебуз. Мындайча айтканда сотко чейинки сотко же болбосо башка мамлекеттик органдарга ошол кайрылган жарандардын арыздарын даярдап берүү. Аягында дагы ушул көрсөтүлгөн кызматтардын аягында биз успешный история деп коебуз. Мындайча айтканда ийгиликтүү окуяларды гезит беттерине жарыялап баруу. Негизги максатыбыз ушундай. Ошол долбоор областтын кайсы аймактарында жүргүзүлүүдө же бардык эле айылдарды камтыган? Географиялык аймагы боюнча бул Лейлек районунун интернационал агарык, Чимген жана Разаков айылдарында, бул Лейлек районунун. Ал эми Баткен районунун өзүндө боло турган болсо, жаңа Чоң Тала, Жаңы Жер, Аксай, Актатыр, Кызыл Бел айылдарында болуп эсептелет. Ал эми Тажик Республикасында, коңшулаш мамлекетибиз болгон Тажик Республикасында дагы 7 айыл камтылган. Ушул көйгөйдү алып чыгуунун негизги себеби эмнеде? Эмнеден улам келип чыкты да? Бүгүн укуктук көйгөй боюнча биз атайын тегерек стол өткөрүп келдик. Ошол тегерек столдун буга чейинки юристтердин иштеп аныкталган актуалдуу темабыз тандалып алган. Бул жерде Гүлбүрак отурат. Чимген айылындагы именно баягы жер үлүштөрү боюнча, жетишпей калган жер үлүштөрүн кантип таап бериш боюнча, бул маселе кандай чыкты эле, ушул боюнча өз ой пикирин айтып берет. Саламатсыздарбы? Мен Ибрагимова Гүлбүрак, ушул долбоордо Чимген айылынын пара юристи болуп эмгектенип келатам. Бул пара юристтин максаты ушул эл менен биздин долбоордун юристтеринин ортосундагы көйгөйдү мен ушул юристтерге жеткире турган адис болуп эсептелем. Бул маселе биздин Лейлек районундагы жер маселеси көп жылдан бери эле көйгөй болуп келатат. Ошон үчүн элдер кайрылган үчүн гана биз чечип бергенге аракет кылганга ушул долбоорго катышып, азыркы учурда чечилейин деп калдым окшойт. Гүлбүрактын баягы айтайын деген ой пикирине мен дагы кошулуп кетким келет эле. Юристтердин жерлерде иштеши боюнча жыйынтыкта актуалдуу маселе именно Чимген айылында болуп турат. Чимген айылынын пара юристи болгондуктан ушул актуалдуу маселени Гүлбүрак көтөрүп чыкты да. Демек бул жерде именно жер үлүштөрү 94-жылдары жер үлүштөрү бөлүнгөн болсо, ушул кезде жетишпей калган, мындайча айтканда колдорунда күбөлүктөрү бар, бирок какой-то бир жер участокторун таппай жүргөн жарандар кайрылган. Бул актуалдуу маселе болуп эсептелгендиктен бул маселе боюнча
госрегистрдин специалисттери дагы отурат бул жерде. Бүгүн талкуу болду, Кайтай Кыныч катышты. Бул боюнча дагы өздөрүнүн ой пикирлерин айтат болуш керек. Ушу көйгөйдүн мыйзамдуу чечилиши боюнча сиз токтолуп кетсеңиз. Саламатсыздарбы? Бул көйгөйдүн мыйзамдуу чечилиши бизде мына Чимген айылынын атуулдары 3-4 одокко бөлүнүп, ошо бизде Төө жайлоо деген участкадан жер үлүшүн алган. Ошол жер реформасы жүргүзгөн убакта кайрак жер болгондуктан действительно жанагы топ жетекчилериге ишенип, ошолорго берип үлүштөрүнү, ошолор иштесин, ортодо иштесин деп мындай кооператив сыяктуу ошентип иштеп жүргөн да. Бирок азыркы күндө кооперативдер жоюлуп, азыр баардык жеке менчик болгондуга байланыштуу ошол жер үлүштөрүнү азыр атуулдар ар ким өзү барып иштетебиз деп кайрылып, ушу жетекчилерге кайрылганда ушул маселе чечилбей атат да. Себеби бул жерде айыл өкмөт менен келишим түзүп алып, ошо срогу бүтсүн, срогу бүткөндөн кийин дагы 1 жылга узартабыз деп ошентип ошол атуулдар бир нече жолу кайрылса да чечилбей жатат да. Анан бизде мамлекеттик каттоо органында ошол кишилердин үлүштөрү баардыгы каттоодон өткөн. Колдорунда көлүктөр бар, колдорго берилген. Дагы бир проблема бул жерде өтө Төө жайлоо участкасындагы жерлер өтө чоң контурларда 1 гектар, 100 гектар, 150 гектарга чейин бир контурда да. Ал жерде почти ошо Испана шаарынын, мэриясынын почти 90% үлүштөрү бар да. Ушу бир адамдын үлүшүн чечиш үчүн ал жерге ошол канча адамдын үлүшү болсо ошонун баарын алып чыгып казыкка бериш керек да. Бизге кайрылат. Биз эми шаар мэриясыга айтып атабыз, силер шартты түзүп бергиле, элди жыйып бергиле, ошо кимдин үлүшү болсо биз булардын маселесин чечейик деп. Ошол 2-3 жылдан бери чечилбей жатат да ушул. Себеби бирөө Россияга кетип калган, бирөө Россия Бишкекте жашап кетип калган, бирөөгө берип кетип калган. Ошон үчүн жердин эгесин табыш бизде кыйын болот. Ошо биз мэрия менен байланышып, азырдагы мына долбоордун негизинде биз меморандумга кол коюп неме кылдык. Эгер мэрия дагы макулдуктарын берди, эгер ошол шартты түзүп берсе, биздин балдар бардыгы барып, казыны кагып, көөлүк боюнча жерлерин бөлүп берет өздөрүгө деп. Ошентип сүйлөштүк эми. Жакшы. Эми долбоорго дагы токтолуп кетсек, бул канча убакытка созулат, анан кайсы ким тарабынан каржыланууда да? Долбоор өзү 2016 жылдын май айынан башталган, июнь айынан башталган, кечирип коесуз, июндун эмеси менен 2018 жылдын май айында ачканда мөөнөтү жакшы эле, бир укуктук көйгөйлөрдү чечкенге мүмкүнчүлүктөр бар. Бул атайын донорлор, английский letter fund деп коет, атайын биздин донорлорубуз бар. Ошолор тарабынан каржыланган бул долбоор. Ошондой эле бүгүн дагы биз Китегиригистолдо Чынар Осмонованын катышуусунда өткөрдүк. Мамлекет тарабынан дагы ушу долбоор аябай жактырылгандыгын областтык деңгээлде аябай баса айтып өтүп кетти. Эмне биз кылган иштерди силер кылып жаткан экенсиздер. Эгер ушул долбоордун улантылып кала турган болсо, биз моралдык жактан мындай айтканда поддержка бергенге аябай даяр турабыз, ушуну улантып кеткиле деген жакшы ой пикирлерин айтып өтүп кетти. Анан ушул долбоор түзүлгөнүгө 1 жыл убакыт болуп калыптыр да, анан 1 жыл аралыгында кандай натыйжаларды берди? Рахмат, бул жакшы эле суроо болуп айтылды сиз тараптан. Азыркы кезде биз долбоордун негизинде 1416 мындай чыкканда жарандарды катышуусунда тематикалык информацион собранияларды өткөрдүк. Бул юристтердин жетишкендиктери деп эсептеймин. Бул ошондой эле жазуу түрүндө 58 консультацияны берип бардык. Бүгүнкү күндө 12 разработка документ жана сотторго даярдалган арыздарыбыз бар. Азыр мен 10дон ашык успешный история десем жаңылбаймын. Себеби дегенде ар бир пара юристтерибиздин жардамы менен
берген консультациялардын негизинде жерлерде кылган иштердин жыйынтыктары бар. Алар кайсы жыйынтык эле? Бул деген же өзүнүн турак жай жер участкаларын алган мамлекеттик актылардын уже бардыгы, ошондой эле күбөлүктөрүн өз туулгандыгы тууралуу күбөлүктөрдү албай жүргөндөрдү, алар күбөлүктөрдү алгандары, никелерин ажырата албай жүргөндөр, алимент ала албай жүргөндөр бар. Аларды жерлерде ошо пара юристтердин жардамы менен биз жактан даярдап берген арыздар менен уже соттон уже чечимдер чыгарылгандыгы жөнүндө толук маалыматтар бар. Андан жакшы. Ал эми бизде бүгүн конокто акыйкатчы дагы отурат. Сизге берсем кийинки суроону ушул бүгүнкү темага байланышкан көйгөй боюнча өзүңүздүн көз карашыңызды, ой пикириңизди айтып кетсеңиз. Жакшы болот. Саламатсыздарбы, телекөрүүчүлөр. Азыркы Чимгендеги окуя бул область боюнча бар деп десем болот да. Убагында 95-96 жылдары жер үлүштөрүн алып, бирок элибиз ошол мезгилде жерди иштетүүгө мүмкүнчүлүгү болбой, чектелүү болгондуктан көп ошол барбай жүргөн. Ошол 1-2 адам иштетип жүргөн болушу мүмкүн. Кээ бир жерлерде алар да иштетпей, айыл өкмөтү баягы жөн эле жата бербесин деп, жер пайдаланбай эле жата бербесин деп, анан эми берип бирөөлөргө берип иштетип турган. Азыр эми Кудайга шүгүр, биздин элибиз жерге болгон мамилеси өзгөрдү. Азыр иштетүүгө аракет кылышып атат. Ал жерден аз да болсо өздөрүнө бир экономикалык абалын жакшыртуу боюнча пайдалуу эмелерин көргөнүп жатат. Бул Чимгендеги учур, бул көйгөй ситуация боюнча айта турган болсо, бул жерде азыр Исматил айтып кетти, эң биринчи ошол айыл аймагындагы ар бир тургундун проблемасы бул жергиликтүү органдын проблемасы. Аткаруу бийлигинин проблемасы, айыл өкмөтү, мэриянын проблемасы. Ал жерин ал тактап берди. Бирок ошондой 1 адамбы, 10 адамбы, бул жерде азыр 100 адамдын проблемасы бар экен. Алар уюштуруп бериш керек. Мамлекеттик ыйгарым укуктуу орган бар, аны чакырып, бул жер үлүшүнүн ээси бар, экөөнү жолуктуруп алып барып, жанагы булардын өздөрүнүн карталары бар, кадастр эмелери бар. Ошол боюнча ар биринин мурда көрсөтүлгөн болсо да унутуп калган жерлердин баардыгын казыгын кайрадан кагып бериш керек. Бул 2 жыл, 3 жылдан бери жүргөн бул туура эмес. Бул жерде мен укук коргоочу катары а жерде мүлккө болгон укугу бузулуп атат. А жерде экономистский мүмкүн бирөөлөр аны пайдаланып бир экономикалык бир пайда таап атат. Бул киши чыныгы ээси, мыйзамдуу ээси, анан пайдаланбай калып атат. Мен бул боюнча биз тегерек столдо айттык, ошол бийлик органдарынын өкүлдөрү ушу жакынкы аралыкта уюштуруп берүүнү убадалашты. Мамлекеттик каттоо кызматы тарабынан ошол макулдашылган күндө барып өздөрүнүн кызматын көрсөтүп, ар бирине акысыз, аны билип алыш керек биздин телекөрүүчүлөр, акысыз аларга көрсөтүп берүүгө булар сөз беришти. Буга окшогон эмелер биздин Баткен район Рават участкасында ушундай ушу күнгө чейин аларда да ушу талашып таппай жүргөндөр бар. Кала берсе бул биздин Кызыл Белде ошондой алыс деп барбай коюп, анан өрүк бактарына барбай жүргөндөр ушу жылдап жүрүп эме кылып, мен 1-2 эме кылып бердим, жардам бердик, бирок ал эми аткаруу бийлиги бар да, ошону аткарып бере турган, ошол мүлктү пайдаланууга шарт түзүп бере турган органдар бар. Ошолордун ишинде бир аз эме болгон деп ойлойм. Азыр эми муну сүйлөшүүдө буюрса, айрыкча мен пара юристтер деп, булар ошол мүмкүн өзүнүн үлүшү да бардыр. Бирок көбүнчө ошонун айланасындагы коңшулардын айланасында чогуу жамаатта жашаган адамдардын көйгөйүнө мындай активдүү турмуштук позиция же болбосо жөн эле салкын көз карашта болбой, ошого дагы аракет кылган адамдар деп эсептейм. Буларды долбоордун алкагында өтө жакшы колдоолор болсо, андан пайда көп болот деп эсептейм. Рахмат. Убакыттын тардыгына байланыштуу көрсөтүү соңуна чыгып баратат, андыктан сиздерге эркин микрофон берейин. Менин дедитлем пара юрист азыр Хайти Исраилович жакшы айтып өтүп кетти. Бул международный уровеньде пара юрист деген биринчи мындай айтканда Баткен областында ушул терминология пайдаланып, ушул проекттин негизинде иш алып баратабыз да.
Бул пара юристтер чындыгында баягы аябай активдүү кишилер, юридикалык маалыматы бар же болбосо юридикалык маалыматы жок болсо деле специалист адистерге, юристтерге жеткирген кишилер. Мен айтмакчы элем, биздин баягы долбоордун алкагында 2018 жылдын май айына чейин биз акысыз юридикалык кеңештерди берип барабыз. Жыйынтыктарыбыз буюрса жакшы, уже азыркы кезде эле бар. Мындан кийин ошо элдердин көйгөйлөрүн угуп, ошо баягы көйгөйлөрүн чечкенге биз жакындан жардам берип барабыз деп ишендирип кетем. Мен бир эки ооз айтайын дейм. Тегерек столдун жүрүшүндө бирөө катышчылардын бирөө бул жанагы жер үлүшү почти жеке менчик деп айтты да. Мен андай почти деген сөз эмес, бул толук кандуу мыйзамдуу мүлк болуп эсептелет. Үйүң кандай болсо ошого жараша мамиле кылыш керек болот. Акыркы эми алардын айтышы боюнча бир 5-6 жылдан бери, атак адистердин айтышы боюнча 3-4 жылдан бери ушул маселе чечилбей калат. Алардын укугу түздөн-түз бузулуп атат. Мен ошол жарандарга кайрылгым келет. Ар бир маселе боюнча туура так суроо берүүнү үйрөнүш керек дейм. Мисалы үчүн алар кайрылдып, бирөөнө барса макул, экинчисине барса мыйзамда айтып турат. Жарандардын кайрылуусуна дейт, ооз-2 жазуу түрүндө, СМС түрүндө, жана СМИден чыккан кайрылууларына ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдар, бийлик органдары 14 күндө жазуу түрүндө жооп бериш керек. Бул жерде 2 жыл, 3 жыл не билем кантип жүрүшкөн. Мен ошондуктан теле көрүүчүлөр мүмкүн болсо ушул эгер өзүңүздөрдө ошондой так маалымат болбосо кайрылыңыздар. Мына долбоордун алкагында юристтер бар экен. Бизге кайрылыңыздар. Кайсы мезгилде болсо, сутканын 24 саатында биздин телефондор иштейт. Кайрылыңыздар. Эгер биз билбей калсак, биз мыйзамдар таап сиздерге жардам беребиз. Рахмат. Сиздерге эркин микрофон. Долбоордун иши аябай актуалдуу, ушул көйгөйлүү маселе экен. Маселе долбоор. Ошол ишиңиздерге ийгилик, элдерге кызмат кылып, жардамыңыздар көрсөтөсүңүздөр. Рахмат. Ишенебиз эми ушул тийиштүү мекеме ишканалар биздин маселебизди чечип берет деген үмүттөбүз. Рахмат сиздерге, убактыңыздарды бөлүп биз менен кызыктуу маек куруп бергениңиздерге. Урматтуу теле көрүүчүлөр, мына ушуну менен актуалдуу маек көрсөтүүсүнүн бүгүнкү көрсөтүүсү соңуна чыкты. Биз бүгүн Орто Азиядагы жакырчылыкты кыскартуу долбоорунун алкагында аткарылып жаткан жумуштар, иштер тууралуу маек курдук. Мына ушуну менен көрсөтүү соңуна чыкты. Кийинки берүүлөрдө жолукканча аман туруңуздар.